Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Бүгүнкү сабагыбыз 10-чу сабак. Өткөнкү сабактарыбызда ширк тууралуу жана түрлөрү, акыркы сабагыбыз 9-чу сабакта ширктин коркунучу жөнүндө алганбыз. Бүгүн ошо ширк темасын улай эле кээ бир ширк амалдарын баса белгилеп айткыбыз келет. Анткени кээ бир адамдар билип билбестен же бирөөнүн азгырган натыйжасында ушундай ширк болгон иштерди же сөздөрдү айтып жүрөт. Ошол себептен ушундай нерселерге баса белгилеп коюу өтө жакшы. Мына ошол ширк иштердин бири бул кайып илими. Араб тилинде, шариат терминде илмил гайб деп коет. Кыргызча айтканда кайып илими. Албетте бул кайып илимине ишенүү жана ошону кармануу бул чыныгы мусулмандын сыфаты. Аллах субхана таала мына 2-чү сүрө болгон Бакара сүрөсүнүн башында эле мындай деп айтат: Алиф лам мим Даликал китабу ла райба фи худан лил муттакин аллазина ю'минуна бил гайб. Алиф лам мим деп тур мына Даликал китабу ла райба фи. Бул Куран китебинде эч бир шек жок. Шексиз китеп деп Куранды мактап худан лил муттакин дейт. Бул китеп таква адамдар үчүн туура жол көрсөтүүчү, хидаят берүүчү китеп деп айтып туруп, аллазина ю'минуна бил гайб. Ошо чыныгы таква адамдар ким дегенде, ошо кайып илимине иман келтиргендер деп Аллах субхана таала атап кетти. Демек, мусулмандын чыныгы сыпаты бул Алла таала кабар берген, Алла таалага гана таандык болгон, адам баласы акылы жетпеген, билими жетпеген, мейли тиги дүйнөгө байланыштуу болсун же бул дүйнөгө бардык махлуктардын акыбалына, кылып аткан иштерине байланыштуу бардык илимди бул Алла таалага таандык деп билүү бул кайып илимине кирет. Бул кайып илимин Алла тааладан башка эч бир махлук билбейт. Мейли тиги акыретке, бейиш, тозок, кыямат күнүндө эмне болот, келечекте эмне болот, жана ушул бул дүйнөдөгү азыр болуп аткан же болуп өткөн бардык махлуктарга тиешелүү илимдер, кабарлар, ушунун баары тең Алла тааланын өзүнө таандык. Мындай илимди эч бир махлук биле албайт. Мейли ал периште болсун же пайгамбар болсун, же жакшы адам болсун же олия болсун, анын эч бири да биле албайт. Бул илим Алла тааланын өзүнө гана таандык. Кимде ким Алла тааладан башка бир махлук жаратылган зат, мейли периште болсун же пайгамбар болсун, олия болсун, билет деп айткан болсо, демек Алла таалага шерик келтирген болот. Анткени бул нерсе Алла таалага тиешелүү нерсе. Демек, ошол адам ошо Алла таалага тиешелүү болгон нерседе кайсы бир махлукту Алла таалага теңеген болуп саналат. Бул мурунку сабактарыбызда алгандай эле ширк болуп саналат. Мына бул жөнүндө Алла таала, гайып илими жөнүндө Алла таала көп деген аяттарда айткан. Мына ошолордун кээ биресин биз окуп кетели, айта кетели. Алла таала Куранда айтып атат: "Кул ла я'ламу ман фис самавати вал арди гайба иллаллах." Айткан Мухаммад, асмандагы, жердеги гайыпты Алла тааладан башка эч ким билбейт. Бир гана Алла таала билет деп. Мына бул аятта Алла таала ачык эле айтты. Бул илим, гайып илими Алла тааланын өзүнө гана таандык экен деп баса белгилеп кетти. Андан кийинки 2-нчи аятта Алла таала айтып атат: "Ва индаху мафатихул гайби ла я'ламуха илля ху ва я'ламу ма фил барри вал бахр ва ма тасқуту мин варaqatin илля я'ламуха ва ла хаббатин фи зулуматил арди ва ла рутбин ва ла ябис илля фи китабин мубин." Алла таала айтып атат: Алла тааланын алдында гайып илиминин ачкычтары бар. Ла я'ламуха илля ху. Аны Алла тааладан башка, өзүнөн башка эч ким билбейт. Ва я'ламу ма фил барри вал бахр. Деңиздеги, суудагы, кургактыктагы эмне болуп аткан баардык нерсенин баарын билет. Ошо деңизде, сууда эмне бар, кургактык эмне, ошонун баарын билет. Ва ма тасқуту мин варaq илля я'ламуха. Кичинекей бир жалбырак түштүккөн болсо, кичинекей бир кандайдыр бир кыймыл аракетте болсо дагы ошону Алла таала билет. Кандай кыймыл аракетте жалбырак мисалы бактан түшсө дагы ошонун баарын билет. Ва ла хаббатин фи зулуматил арди ва ла рату ва ла ябс илля фи китабин мубин. Керек болсо дан болсун, жердин караңгылыгында түндө болгон данды, вала рату мелайсын кандай өсүп аткан өсүмдүк же кургап турган өсүмдүк болсун, ушунун баарын Алла таала билип, жана ошо китабы мубин, ачык айкын болгон лаухул махфузга Алла таала жазып сактап койгон. Демек, бул аяттын маанисин карай турган болсок, Алла таалага эч бир нерсе жашырынсыз Алла тааланын илиминде белгилүү. Ушул аяттын тафсирине баары алдындар айткан, Алла таала баардык нерсени билет. Боло турган нерсени, өтүп кеткен баардык нерсени, жок нерсени, эгерде жок нерсе бар болсо кандай болмок, ушунун баарын Алла таала эч бир кемтиксиз, эч бир шеги жок, ушунун баарын Алла таала өзү гана билет.
мындай нерсеге эч бир махлук Алла Таалага аралашып, Алла Таала билгенде эч кими биле албайт. Мына бул аяттарда ачык эле айкын айтып кетти. Ошо себептен ар бир мусулман Алла Таалага болгон ишениминде, гайып илимине болгон ишенимде ушундай этикатта болуш керек. Муну эмне себептен айтып атабыз? Анткени көптөгөн адамдар жаңылат. Керек болсо кээ бир мусулмандар бар. Адашып кеткен, айрыкча ушул суфизм агымында жүргөн кээ бир адашкандар ушу гайып илимин Алла Таалага таандык кылбай, кээ бир махлуктарда билет деп ошондой ишенимде жүрүшөт. Мисалы кээ бирөөсү айтат, мисалы баланчы олия гайып илимин билет, Алла Таала ушундай кудурет берген. Сенин эмне деп ойлоп атканың, эмне деп ниет кылып атканыңды билип коет. Келечектеги нерселерден кабар берет деп ушундай ширк келтиришет. Мунун баары тең жалган, өтө туура эмес. Анткени ал адам мейли олия болсун, ал макулук. Алла Таала берген илимин чегинен чыга албайт, ал алсыз. Өзүнүн өтүп кеткен өмүрүнүн, убактысынын кандай болгон керек болсо толук эстей албаган макулук кантип Алла Тааланын гайып илимин, келечектигин баарын билип койсун. Мунун баары тең туура эмес, аша чапкандык болот. Кээ бирөөсү олиялардан тышкары мына пайгамбарларга ишенүүдө дагы аша чаап, айрыкча биздин өзүбүздүн пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга ишенүүдө дагы аша чабышып, пайгамбарыбыз гайып илимин билет, баардык нерсени билет, баардык илимдин, гайып илимдин илими анын колунда деп ушундай этикаттарды келтиришет. Мына бул дагы албетте бул ширк. Кимде ким ушундай этикат кылган болсо, бул мусулман эмес, динден чыккан кафир болуп саналат. Мына бул жөнүндө дагы Аллах субханаху таала ушу пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга арнап атайын аят жүргөн. Ал аятта Алла Таала мындай дейт: "Кул ла амлику ли нафси наф'ан ва ла дарра". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айтып атат. Айткын, мен өзүмдүн жаным үчүн эч бир зыянды дагы же пайданы дагы алып келе албайм. Менин колуман келбейт. Илля ма аша Аллах. Бир гана Алла Таала кааласа гана ошондо гана мен өзүмө пайда алып келип же зыян алып келе алам. Валау кунта а'ламул гайба. Эгерде мен гайып илимин биле турган болсом, ластаксарту минал хайр. Анда мен көптөгөн жакшылыктарды кылмакмын деп айт. Мына бул жерде Алла Таала айтып атат, пайгамбарыбызга айткын деп буйруп атат. Эгерде мен гайып илимин биле турган болсом, көп жакшылык иштерди кылмакмын деп айткан болот. Демек пайгамбарыбыз гайып илимин билбейт. Ва ма массани мису. Мага гайып илим биле турган болсом, көп жакшылыктарды кылып, жана мага эч бир жамандык келмек эмес. Ин ана илля надирун ва баширун лиқауми юъминун. Менин болгон гана милдетим элдерге жакшы кабар алып келип, элдерди тозоктон, азаптан эскертип, ошо момундар үчүн келген бир гана мен пендемин деп айткын деп Алла Таала пайгамбарыбызга буйруп атат. Мына Алла Таала Куранда ачык эле айткын айтып кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эч бир гайып илимин билбейт. Ал Алла Тааланын жараткан махлуку. Албетте биз пайгамбарды сүйөбүз, сыйлайбыз, урматтайбыз. Алла Тааланын даражасын көтөргөн, пайгамбарлык вазифаны берген, Алла Тааланын элчиси болгон, Алла Тааладан бизге көптөгөн кабарлар жеткирген. Бирок да ал өзүнүн эрки менен, өзүнүн кудурети менен жеткирип баарын биле берген эмес. Алла Таала гана уруксат берип, Алла Таала вахий гана жибергенде, буйрук бергенде гана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондо гана билип бизге мына ушул нерселерди жеткирип турган. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын баштан көптөгөн нерселер өткөн. Кайгы капа болгон, кыйынчылыктар болгон. Ошонун баарын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям билбей эле өткөн. Эгерде алдын ала аятта келгенде биле турган болсо, ошо кыйынчылыктын баарын алдын ала тосуп, болтурбай коет эле. Бирок да андай болгон жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям согушта да жеңилген, кайгыда тапкан, керек болсо кафирлар кол салышкан, тишин сындырган, башын жарган, мына ушундай нерселердин баары болгон. Ушунун баары тең эмнени билдирет? Бир гана Алла Тааладан башка эч бир махлук гайып илимин билбей турганын билдирет. Анан ушу биз айтып кеттик, мына гайып илим бир гана Алла Тааланын өзүнө гана таандык, эч ким билбейт муну деп. Алла Таала кээде гана каалаганда вахий аркылуу өзүнүн элчилерине гана билдирет кээ бир гайып илимдерин. Мейли элчилер ушу пайгамбарлардан болсун, же болсо периштелер болсун. Алла Таала Куранда айтат: "Алимул гайби фала юзхиру ала гайби ахада илля ман иртада мин расул". Алла Таала гайып илимин билүүчү. Фала юзхиру ала гайби ахада. Ал өзүнүн гайып илимине эч кимди жолотпойт жана эч кимге билдирбейт. Бир гана илля ман иртада мин расул. Бир гана ошо өзү ыраазы болуп, өзүнүн каалоосу менен кээ бир ошо пайгамбарларга гана жеткирсе, ошондо гана ошо пайгамбарлар гана же болсо периштелерден болгон элчилер ошол гана билет. Демек бул аятта Алла Таала ачык эле айтып атат, бул илим өзүнө гана таандык, бир гана өзү каалаган убакта гана ошо кээ бир гайып нерселерден элчилерге кабар берет. Ошондо гана алар ошону билип, анан жеткирүүчү жакка жеткирип кабарлайт.
Мунун мааниси эмне? Демек булар периште болобу, пайгамбар баардыгы баары махлук, Алла Тааланын илимине, Алла Тааланын вахийине, буйругуна муктаж. Алар өз алдынча эч бир нерсени биле бербейт. Мына бул ошо гайып жөнүндөгү ишеним ушундай болуш керек. Андан кийин эми мындай суроолор келип калышы ыктымал. Мисалы, кээ бир көз ачыктар мисалы келечек жөнүндө айтышып, анан анча-мынча нерсеси туура чыгып калып атпайбы деген суроо болуп калышы ыктымал. Мына бул жөнүндө дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари жана Муслимдин келген хадистеринде ошо хадистин маанисинде ушундай жооп берет. Пайгамбарыбызга ушундай суроо салганда, ошентип алардын кээ бир сүйлөгөндөрү туура чыгып калып атпайбы дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айткан? Алар ошо шайтандар ошо периштелердин сүйлөшүп атканын, Алла Таала берген буйрукту бири-бирине жеткирип аткан убакта, бул биринчи катар асманга келген убакта шайтандар урдап кетип, ошол сөзгө жалганды аралаштырып, 100 жандан көп жалганды аралаштырып туруп, өзүнүн досторуна, көз ачык төлгөчүлөргө берген кабары дейт. Мына ошентип урдап кетүү жолу менен гана алар ошо өзлөрүнүн жардамчыларына айтат. Анан алар сүйлөгөндө ошо кээ бир нерселердин кээ бир убакта туура чыгып калган себеби ошондой. Демек бул гайып илимине жатпайт. Эмне себептен? Анткени Аллах субхана таала өзүнүн илимин периштелерге айтып, буйрук берди. Периштелер бири-бирине кабар берип биринчи катар асманга жеткен кезде, анткени шайтандарга Алла Таала ушундай кудурат берип койгон, биринин үстүнө бири чыгып, ошондо периштелердин кээ бир сүйлөшүп аткан сөздөрүн же Алла Тааланын берген вахийин жеткирип аткан убакытта урдап кетиши ыктымал. Ошол себептен жана асмандан жылдыз ок болуп атылган себеби ошондон. Мына ошондой убакытта урдап кетип, анан жылдыздан өлбөй кутулуп калгандары ошол анча-мынча чындыкка көптөгөн жалганды аралаштырып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, анан өзүнүн жардамчыларына жеткирет. Бул демек гайып илимине чыккан, периштелердин илимине кирген нерсени урдап кеткен болуп гана саналат. Бул гайыпты билүү болуп саналбайт. Жана ошондой эле гайып ушул мына экиге бөлүнөт да, келечектеги жана өткөн замандагы же болсо учурдагы гайып болуп экиге бөлүнөт да. Же болсо келечектеги жана ошондой эле учурчак же болсо өткөн чакта деп койсок деле болот. Мына ошондой нерселер дагы, мисалы кээ бир адам бир нерсени жоготуп алып, ошону билгиси келип анан көз ачыктарга барса, кээде сүйлөсө туура чыгып калып атпайбы? Бул кандай деп анан көп киши адашып калат. Бул дагы гайып илимине кирбейт. Эмне себептен? Анткени мисалы келечектеги гайып илимин бул жалпы гайып илим, учурчактагы, өткөн чактагы мунун чектелген гайып илим деп койсок болот. Эмне себептен? Анткени бир адамга белгилүү болсо, бирөөнө белгисиз эмес. Мисалы бир адам бир үйүндө турса, ал сыртта эмне болуп атканын, же баласы бир жерге кеткен болсо, же мектеп, базарга кеткен болсо, аны аякта эмне болуп атканын билбейт. Бирок да баласына белгилүү, аны баласын көрүп аткан адамдарга белгилүү да. Мына ушундай нерселерди шайтандар, жиндер көп жашайт. Алар тез кыймыл аракетте Алла Тааланын кудурети менен анан ошону баягы көз ачыктар менен жардамдашып, ошол акыбалды билип келип, тез арада кабар берип коюш ыктымал. Бул да гайып илимине жатпайт. Гайып илимине жатпайт. Балким ошол болуп аткан учурда эле тиги жакка алып келип, тиги көз ачыктарга кабар берип алып калат. Ушундай мына белгилүү гана окуяларда да. Албетте ал көз ачыктарга мындай нерселерге ишенип, алардан сураган болбойт. Бул арам нерсе, чоң күнөө, ширкке алып бара турган жол. Анткени алар биринчиден шарият муну тыйып салган, экинчиден алар ошол айтып аткан кабарларында да толук туура айтышпайт. Алар жалган менен айтат, элдерди адаштырыш үчүн, ошентип акырындык менен ширкке жеткирет. Эгерде кимдеги мисалы ошо өткөн чакта же учур чакта болуп аткан нерселерди мен баарын билем, менин илимимен эч нерсе качып кутула албайт, мен баарын сени айта алам бир убакта же каалаган убакта деп айткан болсо, бул чоң ширк. Динден чыгара турган ширк күнөөсү. Эмне себептен? Анткени мындай кудуретке Алла Тааладан башка эч кимдин кудурети жетпейт, илиме да жетпейт. Өткөн чак боло, учур чакта баар нерсени бир убакта, каалаган убакта биле алам, каалаган убакта айтып бере алам деген нерсе, бул чоң адашуу, динден чыгара турган адашуу болуп саналат. Ошол себептен мындай нерселерге такыр ишенбешибиз керек. Бул эми өткөн чакка байланыштуу болуп кетти. Мана келечекте болсо, келечектеги нерсени эч ким такыр биле албайт. Жогоруда айткандай, эгерде кимдеги келечектеги нерсени билем деп же болсо бир адамды билет экен деп ошого ишеним көрсөтүп, бул гайып илимди айтып берет экен, ушундай кудуреттүү адам экен деп айткан болсо, бул да ширк болуп саналат. Анткени келечектеги илимди эч ким билбейт, эч ким туя албайт. Бир гана Алла Таала өзүнүн элчилерине кабар берген болсо, ошо кабар бергенден кийин гана ошо элчилер бизге жеткирип келе алат. Мына илим, гайып илими ушундай. Анан дагы бир эскертип кете турган нерсе, мисалы кээ бир адамдар ушул келечек тууралуу бир нерселерди айтып койсо туура чыгып калып атпайбы деген да суроо келет да. Көз ачыктар эмес, бирок жөнөкөй эле адамдар
Бул дагы мисалы валлаху алам төмөнкү нерселердин натыйжасында болот. Мисалы кээ бир адамдар бир нерсени мындай жөн эле сөз катары ойлоп эле айтып коет. Ушундай болсо керек депчи. Анан ошол туура чыгып калат. Же болбосо кээ бир адамдар өзлөрүнүн башынан окуялар өткөн, жашоосунан сабак алган, анан ошого окшогон бир окуяларды көрүп туруп, салыштырып туруп, мага да ушундай болгондо ушундай болду эле деп туруп, болжолдоп туруп айтса, ал дагы туура чыгып калышы ыктымал. Же болбосо Алла Таала кээ бир адамдарга ушундай кудурет берген, аларга баамчылдык, кыракылык сыпатын берип койгон. Муну араб тилинде фираса деп коет. Ошо адамдар билбеген, адамдар туйбаган, адамдар көп көңүл буруп таба албаган белгилерди, ишараттарды алар мындай тез таап, тез көрө алат. Алла Таала ушундай сыпаттар берип койгон. Булар ошолдун натыйжасында балким ошол адамдарда тубаса ошондой сыпат бар, же болсо шарият илимин окуп, Куран хадистен көп билими бар. Анан Алла Таала мурунку коом тууралуу же болсо башка бир илим тууралуу кабар берген көп нерселер бар да Куранда, сүннөттө. Мына ошолордун илиминин натыйжасында таанып билип, анан кээ бир айткан сөздөрү туура чыгып калат. Мына бул дагы мына ушул нерселердин натыйжасында чыгат. Мына ушул 3 нерсе тең бул божомолдон чыкпайт. Же болсо болжолдоодон чыкпайт. Булардын баары тең эч качан кесе айта албайт. Мына ушундай болот, так мен айткандай деп айта албайт. Эгерде ким ошентип айтган болсо, ал динден чыга турган адам болот. Анткени гайып илими мен билем дегенге барабар болот. А биз айтып аткан Алла Таалага таандык болгон гайып илими бул кесе айтуу да. Кимдеги мисалы келечекте момундай болот, тигиндей болот деп так кесе айтканды айтып атабыз. А эгерде кимдеген божомолдоп эле айтып койсо, анан ошо туура чыгып калган болсо, ал гайып илимине кирбейт. Мына мындай нерселер болот жашоодо, мисалы көп эле болуп атпайбы бир адам. Ушундай болот го деп мындай өзүнүн жашоосуна же тажрыйбасына таянып айтып койсо туура чыгып калат. Демек ал болжолдоп эле айтып койду. Ал ошо гайып илимин билгендигинин себебинен эмес, ошону кесе айтып, же болсо илим ошого жетип, же кудурет жеткендигинен эмес, ал ошол болжолдоп, же болсо ойлонуп эле айтып койгон себебинен ушундайлар чыгып калышы ыктымал. Мына ушунун баарын тең айырмалап биз так билип коюшу ыктымал. Анткени бирөөлөргө мындай айырмалаш кыйын болуп калышы ыктымал да. Мисалы жанагындай мисал келтирип кеткендей, көз ачыктар бирдеме сүйлөп койсо туура чыгып калса, аны түшүндүрүп бүттүк. Же болсо ушундай бир адамдар кээде божомолдоп сүйлөп койсо туура чыгып калса, бул кандайча билип калды деген ой кетпесин да. Мунун баары тең адамдын жөн эле ой пикирине, божомолдоосунун гана чегинде. Ал гайып илими болсо, баардык илимдер, келечектеги, өткөндөгү илимдер Алла Тааланын өзүнө гана таандык. Алла Таала баарын кынтыксыз, кемчиликсиз, так ачык айкын билет. А махлук болсо, ошо божомолдоо, ойлоонун чегинен гана аша албайт. Валлаху а'лам.